Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Көпчүлүк көрөрман күткөн күн келди. Манас Ниязов кайрадан Достук командасынын чабуулчусу. 29 жаштагы чабуулчу акыркы 3 сезондо Ош шаарынын Алаток командасы үчүн оюн көрсөтүп келген. Манас Ниязов көк бөрүдөгү карьерасын 2011 жылы Кожомкул Рассвет командасында баштап, Амадор аттуу аргымак менен оюн көргүзө баштаган. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал тургай жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. 2014 жылы белгисиз себептер менен Кожомкул Рассвет тарап кеткендигине байланыштуу Ош облусунун атынан түзүлгөн Достук командасынын курамына кошулган. 2019 жылга чейин аталган клубтун намысын коргоп, Ноорус, 9 май жана президенттин кубогу мелдештеринде чемпион болуп, өзү бир нече жолу мыкты оюнчу сыйлыгын алган. 2016 жылы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында укмуштуудай оюн көрсөтүп, мелдештин мыкты улакчысы болуп табылган. 2016 жана 2019 жылдары Кыргызстандын мыкты көк бөрүүчүсү деген сыйлыктын ээси болгон. 2020 жылы Алаток командасы түзүлгөндө өз каалоосу менен аталган командага ойноону чечкенин билдирген. Бирок 3 жыл ичинде Алато чоң жеңиштерге жетишкен жок. Жада калса, биринчи лиганы эске албаганда, жогорку лигада команда финалга да чыга алган жок. Алдыда кайсы аргымак менен чыгары тактала элек. Кулунду аргымагына отурбай калышы толук мүмкүн. Буга чейин Достук Бойко оюнга кайтууга даяр деп айтып, аттын видеосундагы элге жарыялган. Сиздер кандай ойлойсуздар? Манас менен Бойко кайрадан чогуу майданга чыгып, мурункудай оюн көрсөтө алышабы? Пикир жазыңыздар. Ош облусунун Достук командасы буга чейин коргоочу Нурбек Юсупов, жарым коргоочу Эмирлан Жеңишбеков жана чабуулчу Султан Русланов командага кайра келишкенин билдирген. Ноорус турнири Ош шаарында өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчиси Канат Шабданбаев жогорку кеңештин жыйынында айтты. Буга чейин мелдеш Жалал Абадта болот деп айтылып да жаткан. 24 январь күнү Карабурада салтка айланган Талас облусунун райондор аралык мелдеши старт алган. Бул оюндарда ынтымак командасынын оюнчусу Эржан Төлөбеков менен Бакубат Таластын лидери Мадамбек Алтынбек уулу жаракат алып калышты жана кийинки райондор арасындагы оюндарда чыгышпайт. Бирок Ноорус турнирине чейин айыкшат деп айтылууда. Ошондой эле ынтымактын капитаны Эрлан Төлөбеков жана жекенин чебери Ноорус Ратбек уулу дагы кичи жаракаттарынан улам оюндарга чыгышкан жок. Достук ынтымак оюну кайрадан чоң атаандаштыкта болот окшойт. Эки команданын өнүгүп жатканы жакшы, бирок жалпы көк бөрүнүн өнүгүшү үчүн күчтүү командалардын көп болушу жакшы болмок эле. Урматтуу көрөрмандар, бул тууралуу сиздер кандай ойлойсуздар? Каналга жазылып, видеого лайк койгонуңуз үчүн чоң рахмат. Нияз кел, Нияз. Бара келди, Азамат бир тайда алып келгиле. Бүгүнкү мына Нияз балбанын тоюн башкы сорунду Ош областы Өзгөн районунун полманы, Кыргыз элинин намысы, Ататтуу Ниязов Манас балбан!